Тодоргүл Шашеевна, бүгүнкү кеңири сиз берген баяндамаңызда айтып кеттиңиз көп талаптарды. Ошого отурлайлы бир-эки тактоочу суроолорду. Негизи бүгүнкү күндө катталган республика боюнча бир класста эң көп канча окуучу окуп атат? Негизи өзүнүн мыйзамдык нормасы боюнча айыл жеринде 25 уруксат берилет, шаар жеринде 30-га чейин. Мындан 5 жыл мурун 23-26 болчу. Бирок Бишкек шаарында жана ошондой эле Бишкектин тегерегинде ички миграция күч алган жерлерде 55-ке чейин кетип атат. 55. Айыл жерлериндечи? Айыл жерлеринде 20-дан бар, 15-тен бар, ошондой. 35-ке чейин айыл жеринде негизинен 30-га чейин. Бирок көп айыл жерлеринде мындай ар кандай сандар. Эң көп шаар. 1 саат 45 мүнөттабы бир окуу сааты? Башталгыч класста 40 мүнөт, ортоңку жана негизги ортоңку мектептерде 45 мүнөт. Сиз өз тажрыйбаңызда бир класска сабак берип көргөнсүзбү? Албетте. Бул мен эмнени айткым келет? Башталгыч класста 40 мүнөттада мисалы 55 окуучуга, бир окуучуга канча мүнөттө туура келет ошондо? Чындыгында биз ачык сүйлөшсөк, мектеп директорлорун ошол норманы бузган үчүн жазалашыбыз керек да. Эмне үчүн 30-ду кабыл алдың деп. Жазалайлы десек, отургуза турган башка мектеп жок. Бир гана жол салыш керек мектеп. Ошого эми сиздердин мындай алдын ала программаңыздар барбы ушул көйгөйдү чече турган? Бул эми айласыздын ишиби же өзүбүздү өзүбүз алдообу? Бул эми айласыздан. Биринчиден отургуза турган жер жок. Экинчиден бул жерде сиздер байкасаңыздар, өкмөт башчысы дагы өзүнүн докладында өткөндө белгиленген, жеке менчик мектептерди ачууга мамлекет жигердүү колдоо көрсөтүлөт. Керекпи жер берели, керекпи кандайдыр шарттарды түзүп берели деп. Биз ойлойбуз, эгер ошол принцип жеке мамлекеттик мамилелер тез жылса, анда бизде жеңилдейт го деп. Бирок шаар жеринде, шаардын тегерегинде бул көйгөй чоң. Айрыкча бул дагы бир маселелерди биз талкуулап жатабыз. Бул гимназиялык же болбосо жаңы типтеги мектептерге баруучулардын саны өтө көп. Эгерде дүйнөлүк практикада гимназия деген статустарын алып салып, мындай эмгекке катышуу коэффициентин же болбосо КТУну киргизсек, анда дагы ошол маселеде жөнгө салабы деп ойлонуп жатабыз. Тынымсыз ойлонуп атабыз, изденип атабыз. Мына презентацияны бүт команда түзгөндө команда отуруп алып ойлонобуз, кантип кыскартабыз. Биринчи кезекте ойлоно турган эң биринчи программа ушул болуш керек. Тодоргүл Шашеевна, себеби башталгыч класстан башталат да билим берүү.